Видеонун баштардан мурда баарыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Сыдыман аттуу блогер 2 айга камакка алынды. Сыдыман Кайман аты менен коомчулукка белгилүү болгон Элмир Сыдыманов 18 февралда Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Белгилей кетсек, Сыдыман социалдык тармакта хейтерлери тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь рейбинин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313 берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактык аралык кастыкты козутуу негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Белгилей кетсек, Сыдымандын оштуктар жана жалбаттыктар жөнүндө айткан сөзү коомчулукта нааразычылык жараткандан кийин ага шоу-бизнес өкүлдөрү дагы реакция жасаган. Жана бул окуядан кийин Сыдыман өзү видео аркылуу кыргыз элинен кечирим сураган. Оштукты бөлөбүз элди. Эл эстейли тарыхты. Остон чыккан мен деген кыргызды терең тамга баскан биздин батырлар. Мына Курманжан датка энебиз бар. Алымбек датка бар. Шабдан баатыр бар. Анан биз кантип бөлүнөбүз? Мел ар бир 7 областтын батырларын санап чыгалы. Бирок ошолордун баары мен Оштук батыр эмесмин, мен Көлдүк батыр эмесмин деп баары кыргызым деп келген. Так что туугандар, майда кишиге көңүл бурбайлы. Ал сүйлөй берет. Аны кичине ырттап коюш керек. 7 област бир бирек, бир тилек. Жаңы ошол Instagram баракчасынан Сыдыман деген ат менен катталган бир жигиттин түштүктүк туугандарга кайрылып, өтө пас, өтө төмөн сөздөр менен сөгүнгөн видеосун көрүп аябай зейним кейди. Таластан чыккан Байдулла Сарногоев түштүкмүн деп элирбей, түндүкмүн деп көгүрбөй, ортосунан оң солдун мен чыккам деп сөгүнбөй, уруум да кыргыз деп, улутум да кыргыз деп жүрөлүчү бөлүнбөй деген экен. Мына ошого окшогон акмактар элди эки бөлүп атат. Андыктан жалпы түштүк элинен мен кечирим сурап кетем. Анан бул жигит жалпы кыргыз элинен кечирим сурашын мен талап кыла берем. Мисалга Азамат Исмаилов Сыдыман башынан туура эмес багыт тандаганын жана учурдагы кылыгы чектен ашкандык деп айтты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Азыркы учурда интернеттеги Сыдыман деген блогер жигит аябай катуу талкуулуп жатат. Негизи биз бул жигитке унчукпай эле коелу дейбиз, бирок кийинки убактарда чектен ашып жатат. Буга чейин бул гейлерди пропаганда кылса, андан кийин кыздардын абийин ачып, чет жака биздин намысы жок кыргыздын кыздары көп деп реклама кылса, андан кийин бүгүнкү күнү келип алып мынтип түндүк түштүктү экиге бөлүп элди ырбатып атат. Биз Сыдыман деген жигитке кайрылат элек. Сыдыман сөздөн чалынган турбайт, буттан чалынган турат дейт. Мындай эсиң барда этең жыйнап жөн жүрчү Сыдыман. Албетте инсан кемчиликтүү, адашат, бирок сен аябай көп адашып атат кийинки күндөрүчү. Ошондуктан кел эсиң барда этеңди жыйып элден кечирим сурап түзүрчү. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыз келиңиз ушул нерсеге видеого көрүп, чара көрүп коюңуздар. Силер дегендей ушул видеонун астында элдер экиге бөлүнүп, бири менен урушуп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бөлүнмө кыргыз, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет дейт. Ошондуктан келе достор, бөлүнбөйлү, түндүк түштүк дебейли, ынтымакка чакыралы. Рахмат. Достор, мен ушул Азамат Исмаилов агабыздын сөзүнө 100% кошулам. Эң туура сөздөрдү айтып өтүп кетти. Бир эки сөз айтып өтөйүн. Ошол Сыдыман деген жигит ушундай видеону чыгаргандан кийин уйку жок түн жарымда саат 3-те силерге кайрылып отурам. Чындыгында ал ким? Кыргызстан үчүн эмне кылып койду? Анын артынан ээрчигирей эле жаштар экиге бөлүнүп алып түндүк түштүк деп урушуп атканыбыз туура эмес нерсе. Аягы бир карын майды бир кумалак булгайт дегендей, бир кумалак чиритет дегендей ушинтип ошого чирбейли биз, ага көңүл бурбайлы. Биз өтө ынтымактуубуз. Биздин агаларыбыз менен тамашачылар айрыкча тыгыз байланыштабыз, ынтымагыбызга чек жок. Азыркы учурда ушул Кыргызстанда чечилбей аткан проблемалар көйгөйлөр болуп атканда мындай нерсе менен алек болуп урушуп атканыбыз туура эмес. Ошондуктан мен бир нерсени кайрылып айтып кетет элем. Ошол Сыдыманга ким катталган болсо, кайра отписка кылып чыгып кетсин. Эч ким көрбөй калат. Аны менен ишибиз болбосун. Баарыбыз көңүлдү жайында кылып, антип бөлүн. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим деп сөз баштайм. Мамлекетибизге, элибизге, жерибизге тынчтык, биримдик, аба менен суудай керек болгон бир учурда
мамлекетибиз башынан бир оор бир кырдаалдарды башынан өткөрүп аткан бир учурда бизге түндүксүң, түштүксүң, сен оштуксуң, сен нарындыксың деп бөлүнгөн бизге туура келеби, туура келбейби? Мен бардык кыргызмын деп күйгөн жигиттерге чакырык таштаймын да, мен патриотмун деп күйгөн жигиттерге чакырык таштаймын. Азыркы учурда Сыдыман деген бала, сен оштуксуң, сен я не люблю оштукту деп сүйлөгөндөргө биз өзүбүз чара көрөлүчү. Чыныгы жигит болсок, чыныгы кыргыз деп күйсөк, сен таластыксың, сен нарымсың, бөлүнбөй, ошону өзүбүз тарбияга чакырбайлы, чыныгы эркекче кылып туруп. Мен ошону баарыңардан суранып кететин да, чакырык таштаймын да, кыргызмын деп күйгөн жигиттерге өзүбүз сүйлөшөлүчү ошол жигит менен. Жигит деп аташтан уяласың. Ушундай реакциядан соң Сыдыман коркутуулар түшүп жатканын айтып, ал видеону кайрадан көрүп чыккыла. Мен жалпы эл эмес, жеке хейтерлерге гана кайрылгам деген билдирүү жасады. Жана жалпы кыргызстандыктардан туура эмес кылганын мойнуна алып, кечирим сурады. Акыркы киргизген постума 2000ге жакын комментарий болуптур. Анын 70% сөгүнгөндөр, бири-бири менен уруша баштагандар. Ал эми 30% жакшы жазгандар. Мен ал посту киргизгендин негизги максаты ошол жигит журттан, элден кечирим сурасын деген бир максатта киргиздим. Экинчи максат ошого окшогон жан дүйнөсү трайбализмге толгон инсандарга сабак болсун деген бир максатта киргиздим. Бүгүн ошту жаман көрөлү. Эртең нарынды, бүрсүгүн, көл, баткен, талас, жалал абад. Биз бири-бирибизди жаман көрүп неге эришебиз? Биз бөлүнүп неге жетишебиз? Айтыңыздарчы. Бизди Аллах таалам кыргызстандык кыргыз кылып, эң негизгиси мусулман кылып жаратты. Биз бири-бирибизди эч убакта жаман көрбөшүбүз керек. Ал жигит алчы сабагын алды, буйруса жетти окшойт, эгер жеткен болсо. Ал эми калган жаштарды биримдикке чакырам. Ассаламу алейкум. Сыдыманбы? Кечтен бери звонок кылып атам, албай атасың. Видео обращение кылып киргизе турган болдум, айла жок. Сыдыман, кечирим сурап, аяк кыласыңбы, мага баары бирок кармасам. Бакбайке айткандай, ак тарапка азыр мындай кичинекей кадамдарды кылып келатам да. Анан кийин колдон келишинче ак менен Кыргызстанды жакшы тарап менен чыгарганга аракет кылайын деп атам. Всем ассаламу алейкум, друзья. Как вы знаете, я не самый лучший пример для Кыргызстана. Вы сами знаете, чем я занимался до этого. Эфиры, унижал девушек. Мон бардыгын, түйүнөн кетиш керек прям. Я тебе реально говорю, ты мне не нравишься. Смешно, да, блин. Я уже поменялся, я не такой парень, как был раньше. И я снимаю очень хорошие вещи. Вы можете посмотреть на следующем видосике. Эти видосики уже попали на СНГшный уровень. Я даже дарил подарки и старался делать добро. На старом телефоне. Ой, я похож. Это мой официальный YouTube канал, вот только что создал. Я раньше не создавал свой YouTube канал, но мне в этот момент пришлось создать, потому что уже, увы, такие у нас ситуации сейчас безвыходные. Как вы знаете, у меня очень много хейтеров, и мой последний эфир разлетелся по всему кыргызстанскому интернету. В эфире я обращался к моим только хейтерам. Я никак не хотел задеть вот ваши чувства и разделить на трайбализм, типа юг, либо север. Блин, давай, братан, я без этого текста нормально өзім сөзіммен айтайыншы мына кыргызчале. Чын бұл жерде текст жазылып тұрды, бірақ өзім сөзіммен айтайын деп шештім. Кечирим сурайм. Менден ката чыгып кетти, кандай десем, сөздөн чалынган турбайт деп койдук, ошондой эле сыяктуу мен тараптан да болуп кетти. Мен сөздө эмес, мен бул жерде кандай десем, атың чыкпаса жер өрттө деген сыяктуу болуп калды. Меники ошондой болуп кетти. Мен инсан катары жаңылдым, кечирим сурайм. Анткени мен ош жергесинде мындай толтура туугандарым бар, толтура досторум бар, тааныш коллегаларым бар, алар менен баарына жакшы мамиледемин. Эч кимсе менен кырылышкым келбейт. Бүт оштун баарын билбей туруп мен аларды сынагым келбейт. И бул жерден туура эмес видеонун орто жерин кесип туруп, эл журтка таратып, көптөгөн массовый түрдө муну инстаграмда жарыяланып кетти. Баардыгына кайрылам болот. Ошондой туура эмес рекламага берилбегилечи. Ал жерде жакшылап карасаңыздар, мен алар жерде хейтерлерге эле обращение жазып аткан болчумун да. Вот билбейм эмне деп айтарымды дагычы. Я сейчас здесь хотел улыбочно вот все это красочно сделать, но что-то не получилось. Мен бул жерден түшүнүксүз болуп калды чын. Анткени мен хейтерлерге эле арнап жасаган болчумун, бирок бунун баарын ош жергеси өзүнө тутуп алды да. Анан кийин кандай десем, мен мындай хайпты каалабайм чын.
мен оштуктарга эч кандай тиешем жок. Мындай оштуктарды мындай бөлүп же эки жакка мындай деп жамандаган жерим жок. Ал жерден жакшылап байкасаңыздар, мен хейтерлерим айтып атам. Хейтерлерим көбү өзү ош жактан болот. Вот мага жаман сөз жазган адамдардын баардыгына эле ошолорго эле кайрылуу болчу. Ошо оштуктарга, мага жаман сөз жазган оштуктарга эле кайрылуу. Бирок баардыгын мындай өлчөп алган эмес болчу. Бирок кандай болбосун, эгерде силерге дагы мындай тийип кетсе жүрөгүңөргө жөн кечирим сурайм адам катары. Знаете, о чем я подумал? Троеболист — это тот человек, который провоцирует и распространяет это видео.